Ош облусунун дыйкандары жазгы айдап себүү жумуштарын аякташып, мол түшүмдүн камын көрүшүүдө. Сулуу жерлерибизге техникалык өсүмдүктөрдөн пахта, жүгөрү, күн карама өсүмдүктөрү. Кара Суу районундагы 30 Адыр айылынын дыйканы Төрө Мамат Абжапаров мөмө жемиштерди өстүрүп экспортко чыгарууда. Мурун мисалы үчүн мына Евро таможня союзуна кошулганга чейин бир аз кыйын эле. Азыр 1,5 миң, 2 миң сом менен чыгарып атабыз. Ош шаарындагы көрктөндүрүү жана жашылдандыруу кызматынын адистери Европадан гүлдөрдүн 70ден ашык сортторун сатып алып, эс алуучу жайларды гүл бакчага айландырышууда. Güllerimizin sanı köveydi, türü köveydi. 3-4 yıldan beri 3-4 teplitse kuruldu. Күнөсканада жашылча өсүмдүгүнөн сырткары лимонду өстүрүп тажрыйба топтогон дыйкан. Limonlar için kıldık da bu. Bu emani limonlar için kıldık. O sebepten 5-5,5 metre büyüklüğü. Агро чарба теледолбоорунун алкагында Ош облусунун айрым аймактарына сапарга чыгып, дыйкандарыбыздын жазгы айдап себүү жумуштарына маалыматтарды топтоп, айылдык товар өндүрүүчүлөрдүн күрдөөлдүү эмгегинен кабар алдык. Өлкөбүздүн түштүгүнө жаз эрте келип, башка аймактарга караганда айдап себүү жумуштары биринчи башталат. Ошентсе дагы башка жылдарга салыштырганда жаз бир айга кечигип келгендигин түштүктөгү дыйкандарыбыз белгилешет. Акыркы мезгилде дыйкандар арбын киреше бере турган өсүмдүктөрдү өстүрүүнү тандашып, мөмө жемиштерди жана техникалык өсүмдүктөрдөн пахтанын аянтын кеңейте башташканы байкалат. Ошондой эле май өсүмдүктөрүн жана бакча өсүмдүктөрүн айдап себишкен. Ал эми күнөскана курушуп, жашылчаларды бадыраң, помидор, ал тургай жүзүмдү өстүрө башташкан дыйкандарыбыз тамчылатып сугаруунун технологиясын улам өркүндөтүп, жердин кыртышын асылдандырууда тажрыйба топтой башташкан. Пахтаны сатып өткөрүүдө акыркы жылдары баасы өскөндүгүнө байланыштуу дыйкандарыбыз пахтанын сыноодон өткөн сортторун сээп, аны пленканын астында өстүрүүнүн жаңы ыкмасына өтүшкөн. Айтор бүгүнкү көрсөтүүбүздө түштүктөгү дыйкандарыбыздын күрдөөлүү эмгеги тууралуу маалыматтарды сунуштайбыз. Өзүңүз жерде болуп көрүп атасыз, жазгы талаа жумуштары башталды. Бүгүнкү күнгө чейин почти 50%ге жерге чейин жазгы талаа жумуштары аяктады. Бизде ушул айыл чарба маселелери боюнча штабтар түзүлүп, ар бир районда иштеп атат. Бизде да областта штаб түзүлгөн жазгы талаа жумуштарын өткөрүү боюнча. Жазгы айдап себүү жумуштары аягына чыга баштаган Кара Суу районундагы 30 Адыр айылынын дыйкандары быйылкы жылда дан эгиндери, жүгөрү, күн карама, чеснок өсүмдүктөрүн эгишип, биз барган мезгилде пахтанын уругун сээп башташкан экен. Биздин 30 Адыр айыл өкмөтүндө основном ушул жашылча жемиштери, күздүк буудайлар, жүгөрү, пахта өсүмдүктөрү өстүрүлөт. Эми техникалык өсүмдүктөрдөн эсептеп кетсек, пахта основной. Андан кийинкиси анан тоет боюнча жүгөрү, ошолор эгилет. 150 гектар жерге чеснок эгилген, дыйкандар ушу күздө эгилет экен бул өсүмдүк. Ошо күзүндө эгип, анан июндарда уже жыйнап алышат да. Чеснокты июлдарга барып жыйнап алышат. Августтарда уже толук жыйнап түшөт. Сатып өткөрүүдө кирешеси жакшыраак болсун. Чесноктуку основной анын кирешеси кымбат турат базарда дагы. Эми биздики за границага чыкпаса дагы өзүнүн основной базарда эл жакшы алат да. Акыркы бир 2 жылдан бери пахтага кайра көңүл буруп калышты деп атышат. Эми биздин өзүбүздө перерабатывающий завод жок болгондуктан пахтаны дыйкандар чыгымы көп экен деп бир аз солгундатып жиберишти эле. Эми быйылкы жылдан баштап пахтанын эгүүсү дагы көбөйүп атат. Себеби ишкерлер Россия, Казакстан ошол жактар менен мамилелер түзүп, келишим негизинде талааларга пахталар көбүрөөк эгилип атат. Былтыркы жылкыга салыштырмалуу быйыл 454, башкача айтканда 500 гектарга жакын пахта эгилүүдө. Көбөйдү. Анан основной өзүбүздүн Кыргызстандын сортторун эгишет. Кыргызстандын буласы дүйнө жүзүндө биринчи орунда тургандыктан, ошонун эми дүйнөлүк рынокко Кыргызстандын өзүнүн сертификаты менен чыгарышка аракет кылып атышат. Министерстводон, айыл чарба министерствосу ошону колго алып жатат. 1 гектар 80 соток үлүшүм бар ушул жерде. Ушул жерде. Пахта эктик, дарбыз эктик, анан дагы ошол 3 баламы бөлүп бергенмин, ушу 3-өө эгип иштетип атышат. Өздөрү иштетсе жардамчы албай. Өтө прибыльныйга жакын болот да. Эми анан адам салып, адам алып келип иштетсе, пахта мынандай эле болуп калат. Өздөрү терет, өздөрү чабат. Эми келиндер, балдар бекер, бирок ошо Россияга барып, бир жака талап барып иштегенден көрө ушул өздөрү мээнет кылып, эмгек үйрөнүп
Şunu istep özleri jasap atат. Быйылкы жылы пахтаны айдагандардын саны арбып, үлүш жерлерине пахта өстүргөн дыйкандар пленканын алдында өстүрүү ыкмасын колдонуп башташкан. Plyonkanın paydası bu былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл жаз примерно 25 gün geç geldi. Жан чачын көп болду, суук, жердин температурасы көтөрүлбөгөндүктөн пат пленка эгилип атат. Plyonkanын пайдасы ошол эгилген өсүмдүктү примерно 20-25 даже 30 күнгө чейин тездетип берет. Жылуулукту көбүрөөк алат, энергияны. Нымды сактайт, анан ошол бышып жетилиши эртелейт да. Кара Суу районундагы 30 адыр айылынын багбаны Төрөмамат Абжапаров мындан 18 жыл мурда багбанчылыкка баш коюп, суу жетпеген адырды ижарага алып, алманын биринчи көчөтүнө отургузуп мээнет кылган. Дыйкандын маңдай терин төккөн эмгеги үжүрүн берип, кубарган боз адырларга суу жетип, эми минтип шагы ийилген алма багы түшүмүн берип баштаган. Бұл Жаңгызыл суу участкасында ушул жер негизинен 7 гектар жерде арендага алгам. 1 гектар 0,5 соток астында түз жерде үлүшүм бар. Карлик эккем. Бул жер мурун өзү мына азыр киргенде көрбөдүңүздөр, адыр болуп турат да. Ушу условный полив багар жер болчу. Жарларга труба коюп, ар жактан алып келдик. Суну алып келип негизинен бер кубарып жаткан адыр болчу. Бак эле болсо жердин деле көрүккен, элдин деле көрүккен, айылдын деле экологический абаны тазалаганда деле пайдасы жеткен да. Мына ушул жерге айрыкча негизинен тиги бираз килярс бар, тиги жагында. Анан карлик үй астында. Мына ушуну 99-жылы алганмын. Ошондо айыл өкмөткө кирип алып алсам, айтты деле айыл өкмөт өзү деле өтө кыйын жер го, өздөштүрүш кыйын. Суу кем болсо, көп каражат керек, эмгек керек дедим. Көздү жумдум, бир аракет кылайынчы. Симиренко сорт бар, анан Голден деген сорт бар, азыраак малдым бар. Жаздын күнү жаратылышка кооздук берип турган алмабактын гүлдеген мезгилден баштап, ар түрдүү илдеттерден убагында коргоп калуу иштери өзгөчө маанилүү. Убагында камкордук көрүп, адистер менен кеңешип, илимге таянып иш алып барууда Төрөмамат агабыз көп жылдык тажрыйбасын бөлүштү. Негизинен эми алманы эгип эле койсоң, бул мөмө жакшы эле гүлдөйт экен, мөмө бербейт. Бизде күн ысык, баягы курт кумурскалар өтө көп барып түшүп кетет. Ошон үчүн жылына 10го жетип дармек чачтырамын. Уже биринчи обработка чачылып бүттү. Экинчиси мына быйыл мына феромон туткучтарын койгонбуз. Көп бул феромон туткучтарын эмне үчүн коебуз? Азыр ошо алманы уча турган кое турган курттардын көпөлөктөрдүн учуп уже башталганын байкаш үчүн да. Биринчисинен баягы азыр биз билбей эле чача берсек экономический зыян бизге. Экинчи жагы гүлдөп турган алмага зыян келет. Ошо көпөлөктү көрүп алып туруп, ошого жараша пайдалансак, ошол жакшы болот. Мына 2 күн болду, илип азыр ушулар илинде. Кайсы адистер алып келдиңиз? Бизден атайын Оштон лабораториянын адистери алып келди. Келип илишти. Мына азыр 5 күндөн кийин эсептеп туруп биз сотко берип турабыз. Канча көпөлөк түштү. Ошого карап алардагы энтомологдор келип жардам беребиз дешти. Бул абдан сонун. Бул алманы жаш баладай карап өстүрүш керек экен да. Буну эккенден баштап кыркып, жылда 2 жолу жазда күздө кыркып обрезка алып, каяка өстүрөбүз, жапалдаш кылып карап алсаңыз, бул алманы ала албайсыз да. Муну как эле жаш баладайын кандай өстүрүп тарбияласаңыз, алманы так ошондой тарбиялап өстүрөсүз да. Алманын кышкы сортторун өстүрүп, түшүмүн жыйнап жүрүп, багбан бою жапыс, иштетүүгө ыңгайлуу жана түшүмдө арбын бере турган карлик алманын Европада өстүргөн сортторуна көңүл бурган. Атайын маалыматтарды интернеттен издеп, Сербиядан өзүнө жаккан сортторун тандап алып, жаңы участкага отургузганы башка багбандар үчүн дагы мааниси терең. Чоң бактын 1 гектарына 50 түп өстүрсөк, ал 10 жылга жетип түшүм алат экен. 10-11, 12 жылдан барып, ана промышленный түшүмгө кирет да. Ошол жылга чейин күтүшүңүз керек. Налогун, соцфондун, бекерлер аренда платасын төлөйсүз. Бул 3-чү жылдан баштап алат экен. 4-чү жылы толук түшүм бере баштайт экен. Сатка чыгарып. Мына ошол, мына мен өткөн жылы ноябрда эктим эле күздө. Өзү күздө эккениmin сыры дагы өзү чем жазга караганда биз негизинен жазга үйрөнгөнбүз да.
көчөттү ушу жазда эгипчи өзү күздө эксе көчөт уйкуда болот да, уйкуда. Жалбыракчы уйкудагы боюнча алып келип эксе, ошондо биз 1 жыл утабыз даже. Мен 2200 эктим да. Ушу 1 гектар жергечи. Бул жагын эксексен, биягын 140 кылып эктим. Биринчи жылы былтыры биринчи жерим гүлдөгөн. Быйыл экинчи жылы мен эми азыр көбүн фигура келтирейин деп кыркып таштадым учтарын. Учтарында гүл бар да. 1 гектар жерден где-то 3,5 тоннадан 10 тоннага чейин 50 түптөн алсаңыз, мындан 5 тоннадан баштап 30 тоннага чейин алсаңыз болот экен да. 3 эсе жогору турат. 5 эсеге чейин жогору турат. Себеби көчөттөн да утуп атабыз. Анан экинчи жагы ал чоң бакта эмгекти абдан көп талап кылат да. Үстүнө чыгып тердиресиз, ал кымбатка терет. Анан түшүрүп баягындай бири-бирин урунду кылып көбү чирийт. Дарылаш да кыйын болот, кыркыш да кыйын болот. Бардыгы кыйын да. Ал эми бул мына ушул жерден туруп дарылайсыз. Кол менен кыркып акыры деп алганча жүрүп кыркасыз. Мөмө жемесин, мөмөсүн мына эмдиги жылдан баштап зым тарта баштайм аралыгыначы. Арасында жүрүп туруп терип аласыз да. Бир кичинекей трактор жүрүп койсоңуз, тележкасы менен онун арасында жүрүп терип жүктөп чыгып кете берет. Мөмө жемиштерди отургузуп килеше табуда биз менен маектешкен дыйкан жыл сайын жаздан баштап күзгө чейин өсүмдүктү өстүрүүнүн сырын өздөштүрүү менен жыйнаган түшүмдү сактоо жана жогору баада сатуунун жолун издеген. Ал үчүн атайын чүй өрөөнүнө барып, сабижди жана пиязды жазга чейин сактаган, экспортко чыгарган дыйкандардын куруп алган муздатгычтарын дагы көрүп чыккан экен. Алма болуп бышканда арзан эле акчада башка жактагылар келип алып кетет да. Мен ошону ойлондум ананчы. Эмне үчүн өзүбүз кыштын жарымына чейин же болбосо эрте жазга чейин сактап, анан рынокко базарга чыгарсак болбойт деп ойлонуп, ушул муздаткычты курдум. Бул муздаткыч негизинен мен өзүбүздүн эле Кыргыз Республиканын Александровка бар го, чүйдөгү. Атай барып көрүп, уулум экөөбүз барып көрүп, андан кийин келип эле өзүбүз курдук. Негизинен өзүбүздүн дубал саманды коштуруп, быштырып, ошо менен эле куруп туруп, дубалдан кылдырып. Анан саман коштуруп шыбатып, анан ичине ички бетине 5тик российский пеноплекс бар го. Бүт мына стенага дагы, чердактагы и кругом. Кыскасы термос бүт коюп чыгып, андан кийин пена берип, анан сыртынан дагы тенепке менен калдырдым. Эгер кичине утечка болсо, муздак чыгып кетип калып көбүрөөк иштейт да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча утечканы жок кылышка аракет кылдык да. Былтыры мен августта үздүргөм алманычы. Мына ошол былтыркы үзүлгөн алмалар мына. Мына азыр мына турат, 4 жылдан бери сактап атам. Өткөн жылы өзүм багыман бир 60тан ашып 70ке жакын, 70 тоннага жакын. Андан кийин айрым соседтерден алып туруп толтурдум могу жерде. Былтыр бир 87 тонна койдум эле. Новосибирск шаарына жөнөттүм. Новосибирскке жөнөттүм, Питерге жөнөттүм былтыры. Өздөрү бир 1000 тонналага чоң жерлерди алып туруп, холодильник устанок орнотуп, ошо договор түзүп Россия мененчи. Ошол жерге бизге окшогон дыйкандар, багыбандар продукциясын апарып туруп өткөрүп берет экен өзүнө эле. Алар супермаркет, гипермаркеттер менен келишим түзүп өткөрүп турат экен да. Биз ушул жерден аксап атабыз. Бизден ошол жерде договор жок. Өтө кыйынчылык болуп атат. Сатышчы. Таможня союзга кошулганга чейин бир аз кыйын эле. И декларация бир топко кымбат турган. Мисалы үчүн бир фураны биз 30 миңден ашыкка декларировать этип чыгарсак экспортко. Азыр 1,5 миң, 2 миң сом менен чыгарып атабыз. Жеңил. Бул жагынан мен вообще эле жеңил, жакшы. Эки колдон көтөрөм, ыраазычылыгымды айтам. Көп жылдык тажрыйбанын негизинде бир айдын багбаны мындан ары айыл чарба өсүмдүктөрүн кайра иштетүүнүн маанисин терең түшүнүү менен алманы кургатуу иштерин быйылкы жылдан баштап колго алып, жемишти кургатуучу цехти куруп баштаган. Анан бул алманын сушкасы дагы башкалардан айырмасы мындай жалпагынан тилсе бул жакшы өтпөйт экен. Россияда, Казакстанда муну коон тилик деп коет экен, узунунан тилип. Ошондой кылып туруп тилиш керек экен. Азыр ошондой кылып жасап туруп атам. Ортосуна турба кирип, уругун алып чыгып кетет. Буягын 5 бөлүп, механизированный кылып куруп бүттү уже. Ошол деталдарды жасаттым. Жасаттым, азыр бүтүп калды, алып келем, устанокко кылдырабыз. Андан кийин эле кирип сушилка кирет. Сушилка киргенден 8 саат сушилкада турат. Кургагандан кийин
мынау сеткаларда 3-4 сааттан кургатылып, дагы жайылып, кургагандан кийин дагы шамалдатылып, андан кийин каптарга киргизилет. Буну негизинен ошо Россия менен дагы келишим түзүп атабыз. Эгер көбүрөөк болсо, биз алабыз деп атышат. Анткени Кыргызстандын айылдык товар өндүрүүчүлөрү мындан ары жашылча жемиштерди жана мөмөлөрдү кайра иштетип сырткы рынокко чыгарууда алгачкы кадамдарын башташкан иштермандардан үлгү алышмакчы. Айрыкча Кыргызстандын жашылчасы менен мөмө жемиштери сапаты жана экологиялык таза азык катарында Россияда жана Евразия чөлкөмүндө бааланып, арбын көлөмдө экспортко багыттоо жумуштары өлкөбүздүн айыл чарба тармагындагы приоритеттүү багыты болмокчу. Питомниктер менен күнөсканаларда жарашыктуу гүлдөрдү жана кооз дарактарды өстүрүүдө Ош шаарындагы көрктөндүрүү жана жашылдандыруу ишканасынын адистери акыркы 3 жыл аралыгында арымдуу иштерди аткарышкан. Гүл өстүрүү менен өзүбүз жашаган аймакты жана шаардын ичин көрктөндүрүп кооздук жаратуу биздин милдетибиз дешет биз менен маектешкен адистер. Мына 3 жылдан бери биз бул гүлдөрдүн үрөнүн Европадан алдырып келдиребиз, Чехиядан. Мурда местный өзүбүздүн жергиликтүү гүлдөрдүн уруктарын терип эле ушул көчөттөрдүн өстүрүп шаарга эгилет эле. Мына 3 жылдан бери бул гүлдөрдүн уруктарын биз Чехиядан алып келебиз. 60-70тен ашык түрү бар бул гүлдөрдүн. 1 жылдыктар, көп жылдык гүлдөрүбүз бар. Азыр мына силер көрүп турган теплицада мына пеларгония гүлдөрү өсүп атат. Булар дагы шаарга эгилет. Анан стаканчиктерде сальвия, тайгетус гүлдөрүбүз, 1 жылдык гүлдөрүбүз пикировка кылынып стаканчикка алынган. Биз гүл тандоодо өзүбүздүн түштүктүн климатына карап гүл тандайбыз. Себеби кээ бирги гүлдүн сорттору биздин ысыкка чыдабайт. Ошондуктан биз жылда анализ кылып барабыз. Кайсы гүлдөр жакшы өсүп гүлдөсө, ошол гүлдүн уруктарын алабыз. Парктарды жарашыктуу бак дарактар менен толуктап, 3 жылдан бери бир катар скверлерди түп орду менен жаңылап, кооздукка бөлүп, гүлзарга айландырууга жетишкен эмгегин баяндайбыз. Анткени бир катар парктардагы өсүмдүктөр дүйнөсү мурда каралбай калып, жеке колдорго өтүп кеткен эс алуучу жайлар мурда соода кылуучу аянтчаларга айланып кеткен учурларды эскертишет. Айлана чөйрө тазалыкка чолганып, жарашыктуу гүлдөр скверлерди көркүнө чыгарып турса, биздин мээнетибиз кайтмакчы дейт маектешибиз Айгүл Наватова. Биз ушул күндө биздин күнөсканаларыбызда даярдалган гүлдөр көчөгө шаарга чыгарылып, тигилип жатат. Питомниктерибизде дарактардын уруктарынан чыккан көчөттөр чабылып, даярдалып атат, көчөттөр тигилип атат. Ошол баягы жашыл зеленый изгородь деп коебузбу, ошондойлор тигилип атат шаарда. Ошол эле маалда шаардагы бүт дарактар формовка кылып чыкканбыз, уже азыр акталып, аки таш менен акка боеп, анан гүл отургузган тумбалар баары краскаланып атат. Эң негизги биздин ишибиз ошо парктарда, скверлерде элге жакшы эс алууга шарттарды берүү, шарттарды жаратып берүү. Ошол биздин мэрибиздин тапшырмасы менен биз 2014-жылдан бери бир нече 50дөн ашык биздин жашыл ушундай зоналарыбыз бар, эл эс ала турган. 2014-жылы бир паркты оңдосок, 2015-жылы 4 чоң паркты оңдодук. 2016-жылы ошодон кем эмес парк. Быйылкы жылы да мына 3төн кем эмес паркты оңдойбуз деп турабыз. Ошентип келгенде ошо аз эле парктарыбыз калып атат. Кудай буйрса 1-2 жылдын ичинде шаарда толук барды парк скверлер оңдолуп бүтүп, мына элге ушундай ыңгайлуу шарттар менен тапшырылат. Анан эмдиги жылы биздин эң чоң борбордук паркыбыз 100гө чыгат. Ошо 100гө чыккан паркыбызды оңдойбуз деп азыр демилге көтөрүп атабыз. Шаардыктар бардыгы ошо колдоп атат. Кудай буйрса ошо 2 жылда ошол паркыбызды да оңдоп алабыз. Шаардагы бир катар окуу жайларда студенттери жана мектеп окуучулары өз демилгелери менен дарактарга камкордук көрсөтүшүп, өсүп турган жашыл дүйнөгө жардамга келишүүдө. Оштогу демилгечи, патриот жаштар дагы өздөрүнүн идеялары менен бөлүшүп, өздөрүнүн салымын кошууда. Биз өзүбүздүн инициативабыз менен шаарга жардам берип коелук деп
Ошо азыр жаштардын кайрымдуулук жумалыгы болуп атат. Ошон үчүн ошол жактан деле биз ошо жаштар бир жума шаарга өзүнүн салымын кошуп иштешет да. Парктарда өскөн дарактар, адамдар эс алуучу скверлерде жарашыктуу өсүп турган кооз гүлдөр, гүл өстүрүүчүлөрдүн талаада маңдай терин төгүшкөн дыйкандар менен салыштырсак эмгеги бирдей. Дыйкан жерге себилген өрөөндү кандай өстүрсө, гүлдөрдү өстүргөн адистер дагы эртеден кечке парник менен күнөөсканалардагы гүлдөрдүн назик жалбырагына көз салышып, азыктандырып, сугарып, ар түрдүү илдеттерден коргоп эмгек үстүндө болушат. Агрономдук кесипти терең өздөштүрүп, изденүү жолунда болуп, жарашыктуу гүлдөр дүйнөсүндө аралашып жүрөт. Көрсөтүүбүздүн акыркы бөлүгүндө түштүктө күнөөскана куруп, жашылча жемиштерди өстүргөн дыйкандарыбыз арбын киреше алуунун сырларын бөлүшмөкчү. Анткени түштүк жергесинде күнөөскана иштетүү бир канча ыңгайлуу климаттык шарты менен коштолуп, бир канча жолу түшүм жыйнап алууга мүмкүнчүлүк бар. Көбүнчө лимон эктик. Лимон бош турбасын деп, эмебиз бош турбасын деп жерибиз. Помидорго колдонуп атабыз азыр. Лимондорубуз быйылкы жылы мына түшүмдөрдү ала баштады. Мына түшүмдөрдү ала баштады. Эми бир жылдан кийин мунун айланасында помидор эккенди азайтып коебуз да. Себеп дегенде лимонду кысып коет экен. Лимон ушул бойдон өмүр бою бере берет экен, бир карыгычан 5-10 жылга чейин бере берет. Болгон сайын кийин түшүмдүүлүгү көбөйөт экен. Ошол себептен кийин буларды биз алып салабыз. Помидорлорду. Бул эки биздин жөөбүз, капабыз только лимон болот. Азыр бул жерге 60 түп эме эгилди, лимон эгилди. Эми кийин бергенде дейт, бир түбүнөн 100 килограммды берет деп, эми Кудай буйруса. Ар бир түбүнөн дейт. Ушу нормалдуу түшүм берген убагында. Азыр эми 1-2-3төн ушундай ала баштады. Жаңы түшүм байлап баштады. Быйыл биринчи жолу, былтыр экти эле, быйыл байлап баштады. Күнөөскана курууда өстүрө турган өсүмдүктөрдүн вегетациялык мезгилде боюнун бийиктиги жана өсүмдүктөрдү отургузуудагы аралыктары, күндүн нурлары тегиз тийген микроклиматты түзүүнү шарттайт. Ошондуктан дыйкандар Кара Суу менен Арабан райондорунда цитрус өсүмдүктөрүнө кирген лимонду жана жүзүмдү, анарды күнөөскана ичинде өстүрүп алууга өтүшүп, күнөөскананы аталган өсүмдүктөргө ылайыкташтырып, конфигурациясын өзгөртүп, жаңы ыкмаларды колдонуп башташкан. Мен üzümdü 3-cü yıl bir ötkizgenimge. 3 yaşta. Bu üzümler yeni meyve ekirdi hazır. Bana уже gülleşken kep oldu. Düşün baylap kaldı. Düşün baylap kaldı. Benim bu ekişimden maksat yerge orzara çıkarış, erte çıkarış. Maksat. Ertara çıkarış. Onun için tiplise jasap, tiplise bilen uğrap şunu vaqtada çıkaryaptım. Teplisani kaçan jasadınız? Teplisege 2 yıl oldu jasaganimge. Emne üçün teplise jasadınız? Onar bolligida onarlar soğuk urup ketip kaldı. Yapsam sınıp kaldı. O'sha maqsadda ertaroq o teplisa yasashga majbur bo'ldim da. Yaxshi yog'i hozir ostidan foydalansangiz bo'ladi. Birinchi yo'l. Ikkinchi yo'li erta tushum beradi ekan. Күнөөсканада лимон өстүрүү жана помидорду, бадыраңды жаңы ыкмада өстүрүп, мол түшүм жыйнаган дыйкандардын эмгеги тууралуу эмдиги жумадагы көрсөтүүбүздө толук репортажды сунуштайбыз.